бақыт құшы келіп қонуп. Манайлар ачылдығы атқан таңда ең сонын ырсаптары менен бізге таланттуу эжекебиз Гүлжаннат Мамбетова, маданиятын мыкты кызматкери, ырчы, актриса эжекебиз ең сонун чыгармасын аткарып берди. Биздин манайыбыз көтөрүлө түштү, Байыл. Ооба, сөзсүз түрдө мына ырчы болуш үчүн дагы сөзсүз түрдө көптөгөн эмгектерди жасаш керек. Ырларды жаратуу үчүн өзгөчө бир фантазия болуу керек, музыканы түшүнүү керек. Мына сиз дагы бир аз ырды айта эмессизби? Мисалы, сизге кандай ырлар жагат? Мисалы, мен көбүнчө элдик ырларды, кыргыз эли буга чейин ырдап келген ырларга басым жасагандыгыма байланыштуу мына ошол ырларды жагат. Негизи билесиң, Байыл, бүгүн бизге таланттуу эжекебиз келгендигине байланыштуу ырчы, актриса, маданияты мыкты кызматкери, бүгүн өнөр, чыгармачылык, талант, мына ушул ийгиликтердин сырлары жана ошого көптөгөн темалар боюнча сүйлөшмөкчүбүз, Ооба, андыктан чыгармачылыкка кызыккан телекөрүүчүлөрүбүздү экранга жакыныраак чакырабыз. Анда биз маегибизди баштадык. Кутмандыктарыңыз менен эжеке. Студиябызга кандай келип алдыңыз? Кош келдик. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Таң аткандан ойгонуп эле силердин эфирге келген. Эжеке, айтсаңыз, эртең менен уйкудан туруп, биздин студиябызга келе жатканда эмнени ойлондуңуз? Эмнелерди ойлоп келдиңиз? Мен эртең менен негизи жаңы эле айтып аткам да, 2 саат эле уктап ойгондум, бирок эмнегедир мындай сонун ойгондум. Эфир деген эми башкача нерсе да. Көпүрө аркылуу эл менен жолукканда эле анан силер менен көрүшкөнү батыраак барайын, кечикпейин деп эле келип калдым. Шашылып. Жакшы. Негизи ар бир таңыңызды кандай баштайсыз? Ар бир өзгөчөлүк барбы? Өзгөчөлүктөр болот. Бизде чыгармачылык инсан болгондон кийин ар күн ар түрлүү нерселер менен ойгонобуз, бирок ар бир аткан таң бул биз үчүн ден соолук, байлык дегендей. Бардык эле ар бир күнүм жакшы сезимдер менен ойготуп, ошо иш пландарымдын баардыгын катарма катар тизип алып, өзүмчө мыйыгыман күлүп алып иш баштайм. Күндө эле эрте турасызбы эжеке, же мисалы элдин арасында көп мындай ырчылар, чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдар жөнүндө ушундай сөз бар го. Мындай чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдар уйкучу келет. Алар түн бир маалга чейин жумуш кылышат да, андан кийин күндүз укташат деп. Сиз канча саат уктайсыз күнүнө негизи? Мен негизи саат санап 8 саат уктаганга аракет кылам, бирок көбүнчө ал нерсе болбойт. Мен эң аз уктаганым 2 саат, көп уктаганым 5 саат. Биз эми түнү тойлордон, жакшылыктардан келгенден кийин мен дагы бир түнү караокеде иштейм, ал жерден барып уктап. Мыногу акыркы күндөрү биз маданият башкармалыгына иштегендигиме байланыштуу биз азыр Бишкекке Байтик Баатырдын 100 жылдыгына даярданып жатканбыз. Ошон үчүн эртең мен кайра 10го жумушка келем. Кечке чейин болом, кечинде тойго жөнөйм, ушу менен эле күн бат өтөт. Жакшы. Эжек, айтыңызчы, деги эле ушул чыгармачыл чөйрөгө сиз кайсы убактан аралашып калдыңыз? Балким жаштайыңыздан? Бул чөйрөгө мен негизи кичинекей кезимден эле аралашып калганмын. Мен жана тоонун кызы болгондугума байланыштуу мен жайлоодо көбүрөөк өскөн үчүн мен ошо жайлоодон көбүрөөк ээргип алганмын. Өзүм аткаруучу, өзүм көрүүчү, ушундай болуп өзүмдү өзүм колдоп, ушинтип таштан ташка секирип дегендей. Анан кичинекей кезимден эле мектепте эле ушундай конкурстарга, балдар аралык конкурстарга, ушундай нерселерге көп катышканмын. Анан ошол нерсенин артын аркалап, окуп, билим алып, анан ушунун артынан азыр нан таап жеп жүргөн учурум. Кечке айтып калдыңыз, жайлоодо көп өсүп калдым, ошол таштан ташка секирип өстүм деп. Ушул жайлоодогу, тоодогу балалык жөнүндө эми сүйлөшөлү. Балалыгыңыз кандай өткөн? Кандай кыялдарыңыз бар эле? Мисалы, ушул ырчылыктан, актрисалыктан башка да кыялдарыңыз бар беле? Негизи эле шок болгонсузбу, же анча шок эмес белеңиз, ушул айтып өтсөңүз. Мен аябай эле тентек болгомун. Мен эрке болуп чоң ата чоң энем колунда өскөндүгүнө байланыштуу эркек балдар менен көбүрөөк ойноп өскөнмүн. Анан тентек болгонумда көбүрөөк мушташкан күндөрүм да болгон кичке балдар менен. Анан кыялым негизи бир ташка чыкканым себеби ошол мындай сахна элестетип чыкчу экенмин да, азыр ойлосомчу. Ошо бир чоңураак таш тапсам да ошонун үстүнө чыгып алып, ага дейин өзүм гүл терип даярдап алып, анан кайра ал гүлдү өзүмө берип, ушинтип бизде театрда окуганыбызда бизде ушинтип көрүүчү пайда болгон деп айткан да, сабак негизи ошондой болгон экен. Илгери көрүүчүлөр 2 адам болсо, бири аткаруучу болгондо, бири көрүүчү болуп
бири кезектешип ошондон көрүүчү пайда болгон да негизи. Ошонун дагы мен да ошондой нерсени өткөргөнмүн. Бирок ошол кичинекейимден эле зирек кыз болуп чоңойгонмун. Ошон кичинемден эле аракетчил, мениткеч болуп чоңойгонмун. Айтсаңыз, мына мектепте окуган учурларыңызды дагы айтып өтөлү, ошол жөнүндө дагы сүйлөшөлү. Кайсыл сабакты жактырчу элеңиз, жана ал сабак сизге эмнеси менен жагат эле, анан кайсы сабакты жактырбайт элеңиз, эмнеси менен жактырбайт элеңиз? Мен негизи 3 мектепте окугам. 3 мектепте кичинекей 1-класстан 3-класска чейин негизи март, апрелдин башында эле мектепти бүтүрчүмүн. Жакшы окуйт элем, анан ошо жайлоого жөнөгөндө да мен ошо кыялдарым менен ошого шашылып жөнөйт элем да. Анан мен 1-класска барганга чейин эле 36 тамган таанып, саатты билип, мектептеги саатты көрүп келчү мен болчумун. Чуркап барып көрүп келет элем, ошондо ойноп кетип калат элем бирок. Анан жакшы көргөн сабактарым мен тил адабиятты жакшы окугам, олимпиадага чейин, республиканскийге чейин баргам. Бир ырлар жазып койчумун, сочинение жакшы көрчүмүн. Анан эсеп кысап деген нерсени жаман көрчүмүн. Ошо алгебра, геометрия деген сабактарга качат элем да, катышпай. Ошо сабакка анча эмес элем. Мектепте окуп жүргөндө химияга көз карашыңыз кандай эле? Химияны негизи жакшы окугам. Биз 9-классты бүткөндөн кийин тандоо менен биз 4-класстан тандалуу 2 класс калганбыз. Ошондо уклон деп биз гимназияда окуганбыз. Анан ошо химия, биология деп ошондо окуп калганбыз. Негизи жакшы окугам. Эжекебиз күчтүү экен, азыр ойлосом. Бизди аябай катуу окуткан, урушуп окуткан. Ошол учурда айткан, силер азыр мени жаман көрөсүңөр, кийин баары бир сабак эсиңерде калганда мени эстейсиңер деп. Ошол чын экен. Бизди жакшы көргөн мугалимдерибиз азыр эсибизде калган жок. Ошол бизди катуу окуткан мугалимдерибиз эсибизде калды. Жакшы. Чыгармачылыгыңызга кайрылалычы эжекем. Негизи ушул чыгармачылык чөйрөдө алдыдагы дагы кандай пландарыңыз бар? Балким бул ырды жаңы гана жаздырдым деп жогоруда айтып калдыңыз. Дагы кандай ырларды жаздырайын деп турасыз? Алдыдагы пландарыңыз боюнча кененирээк бөлүшүп өтсөңүз. Алдыда пландар боюнча ушу айрыкча өзүнүн айтып жаткандай чыгармачылык боюнча быйылкы жылы мен аябай басым жасадым негизи. Анан ыр тандоого келгенде мындай жеңил желпи эмес, анан мындай жаш куракка туура келиш керек экен. Угуучуга дагы ошонун купулуна толгонго, анан азыркы турмуш шартка байланыштуу ыр тандоо оңойго турган жок чындыгында. Бирок мен быйылкы жаздырган жаңы ырларымды буюрса 3-4 ыр жаздырдым. Жаңы авторлор менен мындай заказной деп коебуз го, ошондой кылып жаздырдым. Ошо өзүм табитиме жараша, анан өзүм мүнөзүмө жараша, өзүм турмушума жараша ырлар болсун депчи. Азыр эми буюрса мындан аркы ошол ырларымдын клибин бүтүрүшүм керек. Ошол да бир кинолорго чакыруу болуп турат. Ошолорго барып турам негизи. Анан мындай быйыл бир чоңураак кино болуп калса, ошого катышып калсам экен деп ниет кылып отурам. Айтсаңыз, мына клиптерди бүтүрүшүм керек деп калдыңыз. Клиптер тартылганбы же тартыш керекпи? Тартыш керек. Сценарий бир азыркы жогоруда аткарылган чыгарманын сценарий бүткөн. Мындай азыр той топур болуп кичине өзүм бошоп атам. Ушу 1-2 күндө баштайбыз. Буюрса эч бир клип тартыла элек негизи мына жаңы чыгармалар боюнча. Анан ошолорду бүтүрүш керек. Жакшы. Азыр айтпадыңызбы, киного дагы бир аз чакыруулар түшүп турат. Ушул жаатта сүйлөп бериңизчи. Мисалы, деги эле сиз өзүңүз кандай жанрдагы кинолорго тартылгыңыз келет? Кандай каармандын образын жакшы бере аласыз? Мен буга чейин сериалдарга тартылдым, клипке тартылдым. Мен көбү нерсе ойногон образдарым, жараткан образдарым мындай жакшы үй бүлө, эненин ушундай образдарды жашыраак эми ушундайларды берип окшошураактар эле болуп келатат. Негизи мен азыр болсо эгерде кино чакырып түшсө мен таптакыр башкача образ жараткым келип атат да. Мындай жашоодогу бир образ, мисалы турмуш шартты башынан көтөрүп оор күндөрдүн баарын аялдар, жана эле айжамал ырдагандай аял кишилерден көбүрөөк өтөт атпайбы? Ошо аялдардын турмушун чагылдырган бир оор нерсени көрсөткүм келет да, ушундай образ болсо, роль болсо. Анан бир чети мындай
стерванын ролун ойногум келип жүрөт. Негизи стерва деле эмесмин, бирок ошонун Иә. мындай карама каршы мүнөз чалдыргым келет да. Сөзсүз түрдө эми чыгармачылык чордо жүргөн адамга мындай мисалы бир нерсе бир эле роль бериле бере турган болсо, ал калыптанып калат да, анан кийин бир өзгөчө ролдорду жараткысы келип, өзүн ар тараптан сынап көрүп дегендей. Анан айтсаңыз, мына мектепти бүттүңүз, мектеп кезинде тентек болчусуз, анан окууга тапшырдыңыз. Кайсыл факультетти бүттүңүз? Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө бул табышмак али деле. Анан кайсыл окууга тапшыргансыз, кайсыл кесибиңиз боюнча сиз кайсыл кесиптен ээсисиз? Мен кесибим боюнча актрисамын. Мен Бишкек шаарындагы Бибисара Бейшеналиева атындагы азыр көркөм өнөр университет болуп калды. Ал кезде институт болчу. Биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп калганбыз. Болгон бизге чейин 4 жылдык, биз 5 жылдык окуганбыз. 5 жыл ошол жерде билим алганмын, артыкчылык диплом менен аяктаганмын. Ошол институтта окуп жүрүп эле оор акча алмаштырылган учурга туш келип, бир аз кыйналганбыз. Иши кылып бүтүн кийин болсо, ошо менен бүткөнгө бүтүш керек, окуш керек деген максат менен окуганбыз. Анан мен устаттарым, агайларым күчтүү агайлар болгон. Эл артист Дүйшөн Байдөбөтовдун окуучусу болом, Замир Сооронбаевдин окуучусу болом. Аслын Набиева речь боюнча. Мен негизи агайларым ошолорду айтып жүрүш мен үчүн чоң сыймык. Студенттик учурдагы кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз эми. Студенттик кездеги кызыктуу окуялар биз эң эле мындай эстеп жүргөн нерсебиз бул биз абдан мындай ынтымактуу болгон экенбиз. Стипендиябыз 11 сом, 48 сом болчу. Анан 11 сом мен кошумча алат элем жана жакшы окуган боюнча. Анан бир барып проездной билеттер жоюлуп кетип, бир эле мени алып калып, ошо менен баарыбыз бир группада 14 бала болчубуз, ошолорубуз троллейбуска чыгат элек. Анан бирөөбүздүн үйүбүздөн кичине акча келсе, ошол баарыбыз топтолуп алып, жаныбызда полиграфиянын ашканасы болот. Ошол жерге бир күн тамак ичип, бир жума ачка жүрүп, бирок ошого аябай ток жүрөт элек. Ошол кездеги ынтымакчылык бирибизге болгон мындай бир туугандык башкача экен да. Сезим башка. Негизи эле студенттик кезде көптөгөн кызыктуу окуялар болот, Анын сыңарында эле мисалы чыгармачыл инсандар дагы айтып калышат, биздин ар бир күнүбүз кызыктуу деп, Негизи эле ушул сиздин иш учурунда кандай кызыктуу учурлар болот? Бизде негизи чыгармачыл инсандар сулуу жасанып жүргөнүнөн абдан жүрөгү назик да. Бирөөгө катуу сүйлөгөнүн да билбейбиз, бирөөнүн жүрөгүн оорутканды, анан биз өзүбүздүн жүрөгүбүз бат ооруп калат да. Анан ошол нерселер биздин башыбыздан көп нерсе өтөт. Бирөөгө жакшылык кылып, жакшы сүйлөп алып, анан аягында жаман сөз сүйлөп, ыйлап. Мен көбүнчө эле мындай бирөө мени урушпастан мен өзүм ыйлап жиберем. Бирөөгө жакшылык кылганды жакшы көрөм. Сөзсүз түрдө жакшылыктан мындай өзүм алдап коем, эми Алладан кайтат деп, бирок сөзсүз кайра түшүнбөс мамиле кылып койсо, ошо өзүм ыйлап алып, ушинтип жүрө берем. Анан бизде өзүбүздүн ырчылар чогулуп отуруп калсак, же болбосо тойго барып калганда бири-бирибиздин эмелерибизди көрүп күлөбүз да. Кээде ырдан жаңылабыз, кээде фонограммадан жаңылабыз дегендей болуп жүргөн, башыбызда көп нерселер өткөн. Эми бара-бара такшалып дегендей. Эжеке айтсаңыз, азыркы учурга чейин канча ырыңыз, канча клипиңиз бар? Жана эң алгачкы жаздырган ырыңыз эсиңиздеби, кандай сезимдер болгон? Мен негизи 2000-жылы бүтүрүп келип эле мен чакыруу менен келгенмин. Ошо театрга келип жумушка кирип калганмын, актриса болуп. Анан мен келгенде эле андай Ямахалар менен ырдачубуз. Мен ошо көбүрөөк баары бир ошо Ямаха менен ырдап калганбыз. Мен алгач ошо 2000-жылы театрда Ахмат деген актер бала бар болчу, экөөбүз Сымюк Бейшекеевдин Ал эмне деген чыгармасын жандуу ырдап, аябай керемет бар болчу ал кезде. Ошо чыгып эфирге чыгып, ошол кездерим эсимден кетпейт. Анан барып турмуш шартка байланыштуу турмушка чыгып, алыстап, анан кайра 2016-жылдан бери ушул кесибимди аркалап келатам. Бирок баары бир мен актриса кесибин жакшы көрөм. Анан актрисалыкты окуп, анан ырдаган бул жеңил. Бизде 5 специалист деп коет эле, сабактарыбыздын ошондо кирет эле, анын ичинде вокал, танцы баарын өткөнбүз. Анан мындай аткарган чеберчилик, жөндөмдүүлүк, мындайча айтканда образ менен аткара аласың да.
Ошон үчүн Өзбекстанда дагы ошон үчүн актриса болуу гана анан окушат да. Мен ошол нерсени сунуштайм. Ошол нерсе жагат өзүмө, кесибим. Жакшы. Айтыңызчы, ушул негизи сиз өзүңүздүн бир күндүк убактыңызды кандай кылып бөлүштүрөсүз? Мен негизи мындай бош жүрүп, көбүрөөк мындай уйку, бекерчилик өткөргөндү таптакыр каалабайм. Мен өзүмө түндө отуруп телефонго жазып алам. Эртең эмне жумушум бар, биринчи турушум керек, экинчи культурага барышым керек, үчүнчү мисалы эфир болсо эфир баардыгын жазам. 11-12 нерсе сөз болот күнүнө. Ошол нерсенин баарына жетишкенге аракет кылам. Мен канчалык ошол нерсеге чуркап, аракет кылып өзүмдү даярдасам, мен ошончолук өзүм мындай күчтүү, анан кийин энергичный болуп калам да. Уйкуумду унутуп калам. Ошол нерсе жагат мага. Ошо жазып алам бирок. Айтсаңыз, мына ушул көп иш болгондо 11-12 нерсе күнүнө сөз болот дедиңиз. Мисалы, сиздерде ар жакка барыш керек, бир жерде иштебейсиздер. Анан ушул ар түрдүү жерлерге барып, ал жерден иштеп, бир жерден ырдап, бир жерден ушул актёрдук чеберчилик боюнча жумуш жасап жатып, мындай энергияңыздар кетип, ушул баандай кызыгуу кетип, мотивация жоголуп, мындай балким кесибимди алмаштырайын деген ойлоруңуз болгонбу? Мен мындай ортодо алыста, анан кайра кийинчерээк баштаган үчүн менде мындай андай нерсе боло элек. Мен тескерисинче ушуну тезирээк жетишип алсам экен деп мен ошону аракет кылам. Бирок чындыгында мындай көбүрөөк тойго же болбосо жумуштан ары бери чарчап калганда бирлерде кадимкидей түнкү бирде чарчайм. Чарчап, анан кийин өзүм оюмду жыйнап, анан өзүм күчтүүсүң, өзүм сулуусуң деп отуруп, анан кийин өзүм жыйнап алам. Бирок мен ар бир чыгармамда, ар бир аткарган нерсемдин баардыгына мен өзүмө эргип алам. Ошон үчүн чарчабаганга аракет кылам. Жакшы эжеке, ар бир ишиңизде дайыма ушундай эргүү менен жүрө бериңиз демекчибиз. Сиз үчүн эркин микрофон болсун. Чоң рахмат. Бүгүн силер менен ушундай балалыгыма кайтып барып, өзүмдүн силер менен сүйлөшөт сөздөр менен биякта айтылбай калган нерселер деле көз алдыман өттү да. Ошо кайрып бергениңерге, эл менен жолуктуруп бергениңерге ыраазычылык билдирем. Силерге болсо чыгармачылык эргүү, бийик баскычтарды каалайм. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун. Дайыма бири-бирибизди сүйүп жашайлы. Чоң рахмат эжеке, сизге дагы келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ишиңизге ийгилик каалайбыз. Көптөгөн талантыңыздын үстүндө көп иштеп, көптөгөн ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто Гүлжана Туманбетова, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, актриса эжекебиз бизде конокто болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алды карай улантабыз. Бир канча мүнөттөрдөн соң эжекебиз дагы бир чыгармасын сиздер үчүн аткарып бермекчи. Ага чейин болсо биз туу тууралуу, Кыргыз Республикасынын символикаларынын бири болгон биздин туубуз тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн сюжетке кайрылабыз. Билесиңби, Байел, туу жаралып жаткан кезинде кызыл түстө эмес, көк түстө болуп, көк түстө болмок экен. Бирок кийин депутаттардын кээ бирөөлөрүнүн каршылыгынан улам. Мисалы, кандай себеп болгон деп турсаңыздар, бул түштүк жергесинде көк түс аза күтүүнүн символу катары белгилүү. Мына ошол себептен көк түс болбой калат. Биз кызыл түстө кылайлы деп мына ушундай сунуштар берилип, туубуздун түсү дагы кызыл түстө болуп калган экен. Дагы кандай кызыктар бар, биз кийинки сюжетибизден маалымат алайлы. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, барыбыз биргеликте кызыктуу сюжетти көрөбүз.